Бисмилля, алхамдулилля, салату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля али ва сахби ажмаин. Урматтуу апалар, эже карындаштар, аял затына үлгү катары аларды колунан жетелеп бейишке карай жолду көргөзүп бере турган үлгү аялдардын сап башында анын тети чокусун көргөзгөндөр бул пайгамбарыбыздын тарбиясын алган, Алла Тааланын Курани Каримдеги күбөлүгүнө, мактоосуна, ыраазычылыгына ээ болгон сахаба аялдар. Мына ошолордун бири бүгүнкү сахаба айым Насиба деген аял тууралуу. Бул тууралуу пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү Ухуд күнүндө мен оң жагымды карасам дагы, сол жагымды карасам дагы ушул Насиба айымды, яни баласы Умара болгон, ушул Умаранын энеси Насибаны мени коргоп согушуп жаткандыгын көрдүм деп өзүнүн пайгамбардын берген күбөлүгү бар. Силер Аллахтын элчиси менен бүгүн түндүн биринчи бөлүгүндө Акабада жолугасыңар деп Мусаб ибн Умайр деген сахаба ушул сөздү Ясриптин мусулмандарына айтканында, азыркы Нурдуу Медина шаары пайгамбар хижрат кылганга чейин Ясрип деп аталган. Мына ошол Ясриптеги мусулман болгон мусулмандарга Мусаб ибн Умайрдин бул кабары, яни бүгүн ажылык күндөрүндө турабыз, түндө тахажжудтун түндүн биринчи бөлүгүндө ошол Акаба деген жерде Алланын элчисине жолугабыз деген кеби кудум эле жанакы мелүүн жел кандай үн чыкпастан жеңилдик менен, акырындык менен, бирок текши жайылгандай ошол мусулмандардын арасына текши жайылды. Ошентип Мусаб ибн Умайрды Мадинадан акырын ошол Меккени көздөй ажылык кылабыз деп ажылыкка чыккан мединалык бутпарастардын арасына кошулуп чыккан 72 мусулман Мусаб ибн Умайрдын айланасында чогулду. Буга чейин да айтканбыз, кандайча деп, буга чейин эле ошол бутпарастар Каабатуллого карай ажылык сапарын кылып келген. Бирок Каабага келгенде алар бутпарастарга сыйынган, бутпарастарын айланган, бутпарастар үчүн курбандыкка чалган. Жалпы ажылык деген Ибрахим алейхиссалам, арабтардын бабасы болгон Ибрахим пайгамбардан калган ажылык деген ыйык түшүнүк калганы менен анын ритуалдары өзгөрүлүп, бурмаланып кеткен эле. Ошентип түн жабынганда мушриктердин ажылыкка келген мушриктер чарчап уйкуга киргенде, терең уйкуга кирген. Анткени күндүз кечке булар айлап, жумалап, азыркыдай унаа жок, төөлөргө минип алып, жанакындай чөлдөрдү басып өтүп чарчап келсе, анан ал жерде ибадат кылып, таштарды айланып, аларга мал союп, курбандык кылып, чарчап түнкү катуу бир уйкуга киргенде Мусаб ибн Умайрге иман келтирген, яни Мусаб ибн Умайрди пайгамбарыбыз Мединага мугалим кылып, даватчы кылып жөнөткөн эле. Ошол адамдын берекеси менен Мединада 72 мусулман ошол ажылыкка пайгамбарга ант бергени келип, алардын кирпиги кагылган меселе, алар уктаган меселе. Кантип алардын кирпиги кагылып уктасын, алардын жүрөктөрү азыр ааламдын мырзасы болгон пайгамбарга жолугабыз. Пайгамбарлардын мөөрү болгон, бул аалам анын урматы үчүн жаратылган Алланын сүйүктүү эң акыркы пайгамбарын көрөбүз деген ышкы, шаттык, кубанычтан жүрөктөр ушундай бир толкунданып, солкулдап, кабыргаларын жарып бер жака чыгайын деп турган жүрөктөр ушундай толкунданып турган чакта алар кантип уктасын? Алар тескерисинче бул түнү пайгамбарды көрүш шаттыгы, пайгамбарды көрүүгө болгон кусаалык, ага болгон ушундай бир ышкыбоздук алардын кирпигин кактыра койгон жок. Алар уктай койгон жок. Бүгүн түнү пайгамбарга жолуккан атат. Тирүү пайгамбар. Раузага кирген аткан жок. Пайгамбарга жолуккан атат. Анан түндүн ошол келишилген биринчи бөлүгүндө ташрик күндөрүнүн ортосу болуп калган эле дейт. Курбандык күнү болуп, анан ташрик күндөрү 3 күн созулат. Ошонун ортосу болуп калган эле. Ошол Мина өнөнүндөгү Акаба деген жерге пайгамбарга жолугуу үчүн Курайш бутпарастарына билгизбестен жашыруун түн жамынып, Мединадан келген мусулмандар чыгып кетти. Булардын саны 72 эле, 70 эркек, экөөсү болсо аял кишилерден эле. Ошентип
Эркектер келип пайгамбарыбызга баят берип жатты. Ант берип жатты. Я Расулалла, биз сизди Мединага көчүп келсеңиз, сизди коргойбуз. Динге нусрат кылабыз, жардам беребиз. Өзүбүздүн аялдарыбызды коргогондой, балдарыбызды коргогондон дагы сизди бетер аябай жакшы коргоп беребиз. Деп эркектер пайгамбарыбызга бир канча пункттар боюнча ант бергенден кийин кезек эки аялга келди эле. Бул жерде дагы ошол эки аял бар эле. Алар дагы пайгамбарыбызга ант берди, бирок эркектерден айырмаланып, кол кармап эмес, кол кармабастан оозеки түрдө ант берди. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам мен иннила усофиху ниса, мен аялдар менен кол кармашып учурашпайт элем дейт. Ушул жерден бизге сабак өзгөчө мына ушул түндүк элдерине, чүй элдерине, көл элдерине нарын таласта канча учурашат билбейм. Ошол намахрам адамдар менен деле эркек аялы карабастан бири-биринин бетин өп учурашмай жайы бар. Колунан кармап, бетинен өп, өкүл ата өкүл кызын, же болбосо тиги Аяш ата Аяш апа, же болбосо тиги Аяш деп мисалычы. Жок, сага никеси өтөбү? Сага намахрамбы? Болду. Ал адам менен мусафаха кылып, кол кармашып учурашкан аял эркек карама каршы жыныстагы адамдарда шариатта бул туура эмес. Пайгамбар алейхиссалату вассалам чоочун аялга сенин мүдүрүң, сенин ээниң тийип кеткенден көрө ылайга оонаган бир чочкону кучактаганың жакшыраак деген. Ошондуктан ушул адаттан, ушул туура эмес бизге кирип калган адаттан кутулуп, оозеки түрдө эле салам алейкум деп ийилип салам берүүгө өтүшүбүз керек. Бул эки аялдын бирөөсү атактуу Муаз ибн Жабал деген сахабанын энеси Умму Мания эле. Ал эми экинчи аял болсо бүгүнкү биздин каарманыбыз Кааптын кызы Насиба эле. Мунун куньясы, кунья дегени баягы араб элдеринде урмат катары бир баласынын атынан айтып коет. Мисалы, мен Бахтияр мырзаны мисалы урмат кыла турган болсом, араб элинин каада салтында ушундай болгон экен. Кызы мисалы Айша болсо, Айшанын атасы деп коем да. Анысында мунун куньясы Умаранын энеси болгон экен. Ошентип Умара Ясрибке кайтты. Эми Ясриб деген Медина шаары, сүйүнгөн абалда, кубанган абалда, анткени улуу пайгамбарга жолугуп, ыйман келтирип, ага ант берип кайтты. Анан баягы пайгамбарга берген антты аткарамын, ошол баяттын үстүнөн чыгамын деген чечкиндүү бир ишеним менен кайтты. Күндөр тез-тез өттү. Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага көчүп келди. 1 жыл өттү. Бадыр согушу болду. Мусулмандар меккелик бутпарастарга каршы жеңишке ээ болду. Экинчи жылы меккелик бутпарастар өчүбүздү алабыз деп Ухуд согушуна келишти. Ошол Ухуд күнүндө ушул Насиба айымга, Умаранын энесине ушундай бир даңк ислам ааламында өчүрүлгүс, унутулгус бир тарых, улуу тарых ошол аялдын бактысы үчүн ушул Ухуд күнүндө жазылган. Насиба айым Ухуд күнүндө сахабалар менен биргеликте Аллах жолуна чыккан эле. Эмнеге? Алардын тамак ашын бышырып бериш үчүн, чаңкаса аларга суу жеткирип бериш үчүн, жаракат алгандардын ошол жаракаттарын таңып бир медайымдык кызматты аткаруу үчүн бул дагы Аллах жолуна сахабалар менен кошо чыккан эле. Анан дагы таң калыштуу эмес, ошол согушта бул айымдын жолдошу ана жана 3 жүрөгү чыккан эле. 3 жүрөгү деп автор сыпаттаптыр. Анын бирөөсү Аллахтын элчиси алейхиссалату вассалам болгон. Ал эми экинчиси жана үчүнчүсү сүйүктүү уулдары Хабиб менен Абдулла болгон. Анан дагы аны менен биргеликте өзүнүн бир туган ага энилери дагы Аллахтын элчисин душмандардан коргош үчүн, Аллахтын динине нусрат кылыш үчүн бул ыйык жихадка чыккан эле. Ошентип Ухуд күнүндө болгон окуялар болду. Умму Умара Насиба айым өз көзү менен ошол Ухуд күнүндөгү окуя кандай болуп аткандыгын көз салып турду. Умрага барып келдиң Бахтияр. Алгач мусулмандар кандай жеңишке ээ болуп аткандыгын, анан баягы жеңиш туруп баягы
жаачылар дөңсөсүндөгү жаачылардын катасынан улам алар жерге түшүп кетип, кайрадан Халид ибн Валид арттан келип чабуул коюп, качып бараткан бутпарастар кайра кайтып келип, мусулмандар ортодо калып, баягы жеңиш мусулмандардыкы кандай бир чоң бир утулууга айланып кеткенин дагы өз көзү менен күбө болуп турду. Ошондо мусулмандардын сабындагы жеңилүү өтө күчөп баратты. Согуш майданында мусулмандар арт-артынан шейит болуп кетип жатты. Буттар титиреп, эркектер пайгамбардын жанынан чачырап, пайгамбардын жанында ондун тегерегиндеги гана жакын чоң сахабалар калды. Ошондо капырлардын кыйкырыктары мындай деп Ухудту үрөйгө учурган бир жаңырык менен жаңыртып жатты. Чындыгында Мухаммад өлдү, чындыгында Мухаммад өлдү деген жаңырык жаңырып жатты. Анткени бир капыр Мусаб ибн Умейрди өлтүргөндө пайгамбарыбызга окшош болгондуктан баягы сахаба, баягы капыр мен Мухаммадты өлтүрдүм деп кыйкырып ийген. Муну кыйкырык туккан шайтан дагы баягы Ухудту жаңырта Мухаммад өлдү деп кыйкырып ийген дагы бул чачылып жеңилүүгө учурап жаткан мусулмандардын дагы чачырандуу болуусуна бир себеп болгон. Ошол мезгилде Насиба айым колундагы баягы чака чайнектерди ыргытып, согуш тайпасына кудум эле жанакы ургачы арстан өзүнүн кичинекей жолбошчолоруна душман кол салганда ага кандай атырылган болсо, мына ошондой согуш талаасына пайгамбарды коргош үчүн атырылган бойдон кирип кетти. Эми биз бул жерде сөздү Умму Умаранын, Насиба айымдын өзүнө берели. Ушундай бир решающий, орусча айтканда, чече турган бир көзирмендер эле да. Какой-то бир минут, секундтар пайгамбарыбызга душмандар ушундай бир кол салып жатат. Бардыгынын мүдөөсү, максаты, бутасы пайгамбар болуп атат да. Найза деле, таш деле, жанын огу деле, канжар деле, кылыч деле бүт баары кимди көздөй кадалган? Пайгамбарды көздөй кадалган. Но ошондой бүтүндөй кыяматка чейин келе турган ситуация, жагдайларды өзгөртүе турган чечкиндүү бир решающий, саналуу бир моменттерде албетте бул аял колундагы чака чайнегин ыргытып туруп, колуна курал жарак кармап, ошол мезгилде анын өзү гана сүрөттөп бере ала тургандай согуш майданына кирип кетти. Албетте мындай аял калп айтпайт. Пайгамбарыбыз деги мусулман адам калп айтпайт деген, тем более мусулмандардын жылдызы болгон сахаба айым муну чынчылдык менен, тонкостер менен ушундай деп сүрөттөп айтып берип жатат. Анда эмесе сөздү Насиба айымдын өзүнө берели. Ал айтат: мен Ухудтун таңында чыккан элем, мен менен жанымда ошол Алла жолундагы мужахидтерге тамак жасап бере турган чака чайнектерим бар эле. Ошентип пайгамбарга көз салып жаттым, сахабаларга көз салып жаттым. Жеңиш жана үстөмдүк пайгамбар тарапта, анын сахабалары тарапта болуп жатты. Көп өтпөстөн окуя 180 градуска бурулуп, мусулмандар пайгамбарыбыздын жанынан чачырап, пайгамбардын жанында ондон бир аз гана өткөн айтылуу чоң сахабалар гана пайгамбарды коргоп калып калышты дейт. Ошондо мен жана менин уулум жана жолдошум пайгамбарды билекти кандай курчап тегеректеген болсо, биз дагы кудум ошондой болуп пайгамбарды курчадык. Пайгамбарыбызды колдон келишинче бар күчүбүз менен, бар куралыбыз менен пайгамбарыбызды коргоп жаттык дейт. Колума таш тийсе таш, кылыч тийсе кылыч, эптеп эле пайгамбарды коргоп калыш керек баягы жерде. Ошондо ардактуу пайгамбар алейхиссалату ассалам мени көрдү. Мен менен биргеликте коргоно турган калканым жок эле. Мушриктердин соккуларынан мени коргой турган. Ошондо бир сахаба качып баратканын көрүп калды пайгамбарыбыз. Анын колунда калкан бар эле. Ошондо баягыга пайгамбарыбыз: "Эй баланча, эгер согушпасаң, согуша тургандарга калканыңды таштап кет" дегенде, баягы согуш талаасында качып бараткан адам кылычын, калканын Насиба айымга таштап кетти.
Ошондо айтат, мен анын калканын ала калдым дагы, аны менен пайгамбарды коргоп баштадым. Пайгамбарды коргоп, бир колума кылычты алып, душмандарды чаап баштадым. Кээ бирде колума жаа тийсе, жаа менен аткылап баштадым. Ошентип мага келген таш, мага келген ар кандай курал жарактын кесепетинен мен алсыз болуп чарчай түштүм дейт. Ошол мезгилде Ибну Камиа деген бир каргыш ургур, бир мушрик кутурган төөдөй болуп кыйкырып, Мухаммад каякта, мага Мухаммадты көргөзгүлө деп ээлирип жетип келди. Мен анын жолун тостум жана Мусаб ибн Умайр анын жолун тосту. Ошондо баягы капыр Ибну Кума Мусаб ибн Умайрды кылычы менен шейит кетирди. Соң ал капыр мени дагы ушундай урганда, анын соккусу менин желкеме, далыма тийип, баягы мындай сөөгү ачылып кала тургандай терең бир жаракат мага жетти дейт. Мен дагы бир канча ирет урганга жетиштим, бирок Аллахтын душманында 2 кат соот кийим бар эле дейт. Соң сөзүн улап Насиба айым айтат, ошондо менин уулум дагы пайгамбарды коргоп жатты. Аны мушриктердин бирөөсү келип баламды ушундай чапканда, баламдын билеги үзүлүп түшүп калайын дегендей ушундай бир чоң сокку жасады. Анын билегинен, жаракатынан кан оргуштап агып жатты. Ошондо мен балама чуркап барып, анын колун чүпүрөк менен таңып туруп, тургун балам, колуңа кылыч кармап пайгамбарды коргоп калгын деп кайрадан баламды согуш талаасына киргиздим. Ошондо Аллахтын элчиси алейхиссалату вассалам мага карап, "Ома ютиқума тутиқина я умма Умара". Эй Умаранын энеси, сен сабыр кылып, сен чыдап жаткан нерсеге ким сабыр кыла алат? Мындай ахвалга, мындай жагдайга ким чыдай алат? Деп мага айтты дейт. Ошентип баламды урган адам пайгамбар алейхиссалату вассалам карап, "Эй Умаранын энеси, сенин балаңды урган ушул адам" дегенде, мен тездеп ал мага кол салуусунан алдын кылыч менен анын баягы балтырдын ылдый жагын деп коет, согончок кызыл ашык жагы, кызыл ашыгына сокконго жетиштим. Ал ошондо жерге кулап түштү. Биз үстү-үстүнөн кылыч менен чапкылап, үстү-үстүнөн найза менен сайгылап, баягы адамды жан таслим кылдык. Ошондо ардактуу улуу пайгамбар мага жүздөнүп, жылмайган абалда, "Эй Умаранын энеси, сен бул капырдан өчүңдү алдың. Валхамдулиллахиллази азфарака бихи". Ушул капырга каршы сени жеңишке жеткизген Алла Таалага мактоолор болсун. Өч алып, канааттанып калгандыгыңды мен сенин көзүңдөн көрүп турамын деп пайгамбарыбыз мага айтты дейт. Ошол күнү Умму Умаранын, Насиба айымдын уулу баатырлыкта, эр жүрөктүктө энесинен, атасынан кем калган жок. Курбанчылыкта жана өзүн пайгамбарга арноодо ата-энесинен кем калган жок. Ооба, анткени бала эне менен атанын сыры, эне менен атанын түшүмү. Ошондуктан ата эне кандай болсо, бала дагы акыр аягы барып ошол ата энени тартат. Ошол ата энесин тастыктаган бир көрүнүш. Ошондуктан мындай улуу зат, ата менен эненин баласы дагы ата энесинен кем калбай, ошол күнү баатырлык көргөздү ал уулу Абдулла. Ошентип Алланын элчиси менен Ухуд согушуна күбө болдум. Качан адамдар таркаганда дегенде, ошол баягы сахабалар пайгамбарыбызды көпчүлүгү баягы чачырап кетип, ондон ашык гана сахабалар пайгамбардын жанында калганда, факала ибну умми Умара, культу наам. Ибн Умар айтып атат, Насиба айымдын эмеси баласы айтып атат да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып калды. Насиба деп калды. Бага атынан айткан жок, Умаранын энеси деди. Дегенде, "О, дегенде,
ыргыт деди. Ошондо мен колдон келишимче баягы пайгамбарыбыздын жанына тиги үйүп койгон таштар менен пайгамбарыбызга жакындаган бутпарастарды уруп жаттым дейт. Баласы айтып атат, калп айтам, бул жерде Насибаны жанагы Абдулла деген азыркы мактаган баласы айтып атат да. Пайгамбардын жанына эмне кылат? Байкуш кылыч колдон түштү, согуш таласында эптеп эле пайгамбарды коргош керек болуп атат. Пайгамбардын жанына колдон келишинче таштарды үйгүлөп, ошол таш менен пайгамбарга жакындаган бутпарастарды ургулап жаттым дейт. Ошондо пайгамбар мага карап жылмайган абалда мындай деди: "Энеңе көз салгын. Энеңе жанакы баланча капырдын болгон чапкысынан улам, желкесинен чоң бери жаракат алды. Энеңе көз салгын, энеңе көз салгын. Энеңдин барып ошол жаракатын байлагын. Эй, ушул үй бүлө" деп баягы Насиба анын күйөөсү, балдары болот атпайбы? Ушул үй бүлө силерге Алла Таала берекесин берсин, силерге Алла Таала жакшылыгын мол кылсын. Сенин энеңдин бүгүнкү күндөгү макамы, даражасы баланчанын макамынан, түкүнчөнүн макамынан дагы жакшы. Аллах силердин үй бүлөгө мээримин төксүн деп пайгамбарыбыз батасын берди дейт. Ошондо Абдулла айтат, мага энем кайрылып, жок, пайгамбарыбызга баягы ушул абалдан кайрылып Насиба айым айтып атат да: "О Аллахтын элчиси, биз бейиште сиз менен кошуна бололчу. Ушундай деп дуа кылыңызчы" дегенде пайгамбарыбыз: "Аллахумма жаалхум руфакой фил жанна". О Алла, бул Насиба айым жананын үй бүлөсүн бейиште менин кошунам кылчы деп дуа кылганда, энем айтты дейт, бул күндөн тарта өтө улуу сөз айтыптыр. Ма убали бада залика ма собани фид дуния. Пайгамбар дуа кылып атат Алла Таалага. Ушул Насиба айым жананын үй бүлөсү бейиште менин кошунам болсун деп. Ошол дуаны укканда энеси мындай деген экен да: "Ушул күндөн тарта дүйнөдө мага кандай бале жетпесин, кандай кырсык башыма түшпөсүн, эч маани бербейм. Бул дүйнө бүгүн бар, эртең жок. Ото мен түбөлүктүү бейиште улуу Фирдауста улуу пайгамбардын кошунасы болом. Ал түбөлүктүү көзөрмендик бул жашоодогу проблемалар кандай болсо болсун мен ага маани бербейм" деген сөздү айтты дейт. Ошентип Ухуд согушунан Насиба айым ушундай бир терең жаракаты менен кайтты. Бирок ошол эле мезгилде ардактуу улуу пайгамбардын ал айымга карата кылган жанакындай улуу бир дуасы менен кайтты. Пайгамбарыбыз ошол күндү эскерип, мен оң жагымды карабайын, сол жагымды карабайын, Насиба айым мени коргоп жатканын көрдүм деген. Алла жолуңдагы жихадтын таттуулугун татып, ушундай бир адам көтөрө алгыс сабырдуулук менен үйүнө кайтты. Ошентип бул айымга мындан кийин да көптөгөн Аллах жолу пайгамбар менен биргеликте болуу насип болду. Пайгамбар менен биргеликте Худайбия келишимине катышкан, Хайбар согушуна катышкан, жанакы Худайбия келишимде умрага уруксат бербей коюп, эмди жылы каза умра аткарылганда ошондо да пайгамбар менен чогуу болгон, Хунайн согушунда пайгамбар менен чогуу болгон, Ризван Баяту Ризванда пайгамбар менен чогуу болгон. Баяту Ризван Курани Каримде айтылынат. Ошол Ризван дарагынын алдында сахабалар пайгамбарыбызга ант берген, ошолорго Аллах ыраазы болгондугу айтылынат Курани Каримде. Ошол Ризван дарагынын алдында ант бергенде, бул Худайбияда болгондо, бул мурда умрада ушул жерге барат элек. Кийин бул жердин жолун жаап койду, негедир барбай калдык да. Бирок мунун баардыгы эчтеке болбой калат. Азирети Абу Бакыр Сыддыктын убагындагы Ямама согушундагы болгон баатырлыгын эске алсак, мунун баардыгы эчтеке болбой калат. Пайгамбар алейхиссалам бул дүйнөдөн көз өткөндөн, пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол Насиба айымдын уулу Хабибти немеге кат менен Мусайлама Каззапка жөнөтөт. Мусайлама Каззап пайгамбарга келип, мен ыйман келтирмиш болуп, бирок кеткенден кийин пайгамбарыбыз кайтыш болоруна аз калганда буртат болуп, өзүн пайгамбармын деп жарыялаган да. Анан ошондо кайрадан кат жөнөткөндө Хабиб уулун, Насиба айымдын уулун тиги Мусайлама өлтүрүп салат. Өлтүргөндө дагы жөн өлтүрбөй, сен күбөлүк бересиңби, мен Алла Тааланын элчисимин дегенде
Албетте мындай адам өлсө дагы андай каршы күбөлүк бербейт да. Анан эмне деп атасың? Ыя деп шылдыңдайт да. Мухаммад Алланын элчиси экенди күбөлүк бересиң десе, огат дагы ооба күбөлүк берем дейт. А менчи мага иман келтирип, мени дагы Алланын элчиси деп күбөлүк бересиң деген эмне? Укпай атам деп ошондой шылдыңдайт да. Анан ар бир терс жооп берген сайын бир мүчөсүн кесип жүрөт да. Колун кесет, колун мүчөсүн кетет, ошентип ар бир анын чакырыгына каршы жооп берген сайын баягы каргыш тигир Каззаб Мусайлама ар бир мүчөнү мүчөлөп кескилеп аягында мунун таза рухун шейит кылып өлтүрөт. Ошентип убактыбыз дагы аз калды. Кыскачалап айтканда, бул Азирет Абу Бакыр Сыдыктын убагында анан бул муртатка каршы аскерлер топтолуп ошол Ямамада чоң бир согуш болот. Ямамада ошол Мусайлама бин Каззаб анын коому динден чыгып кетет дагы, көптөгөн сахабалар ошол согушта шейит кетет. 70 каары шейит кетет. Башкаларын айтпаганда эле 70 Куран жаттаган хафиз сахабалар шейит болуп кетет да. Ошондо Азирет Умар, Азирет Абу Бакыр айтып Куранды жаздырткан да. Ошондо Насиба айым дагы баласынын өчүн алыш үчүн, Алла Тааланын динин коргош үчүн бул жортулга аттанган. Мунун бутасы, мунанын мүдөөсү ошол баласынын өчүн алуу, мен жалганчы пайгамбармын деген Мусайламаны өлтүрүш болгон. Бирок Мусайламанын коому аябай көп болгондуктан ага жетиш мүмкүн болбойт. Канчалык аракет кылса дагы Мусайламага жакындап ага бир чабуул коюу бул аялга мүмкүнчүлүк берилбей калат. Бирок ошол согушта ошол Вахши ибн Харб менен Абу Дуджана деген эки сахаба да аттанган болот. Вахши билесиз убагында шейиттердин төрөсү болгон Хамза радыйаллаху анху шейит кылган капыр мезгилинде. Анан мен капыр мезгилинде адамдардын мыктысы болгон пайгамбардын абасы шейиттердин төрөсү Хамзаны өлтүргөнмүн. Эми ыймандуу болгон абалда адамдардын эң жаманы болгон жалганчы пайгамбарды өлтүрөмүн деп Вахши найзасы менен Мусайлама Каззабты сайганга жетишет. Жаракат алып турган чакта Абу Дуджана, билесиздер, бул Алла пайгамбардын кылычына ээ болгон сахаба. Ухуд согушунда Абу Дуджана чекесине кызыл чүпрөктү байлап алып, пайгамбарыбыздын берген кылычын колго айлантып, текеберленип басканда айтат го: "Мынау басыш текеберлердин басышы. Бул басышты Кудайым жактырбайт. Бирок душмандын алдында бул басыш уруксат. Душманды сестентиш үчүн" деп ошол кылычтын акысын берген Абу Дуджана Вахши сайган найзанын артынан барып кылыч менен чаап өлтүргөнгө жетишет. Ошентип баягы Насиба айымдын өчү ошону менен алынат. Бирок ошол күнү Насиба айым бир колунан ажырайт. Буга чейин уулунан ажыраган болсо, эми бир колунан ажыраган абалда бул Ямама согушунан кайтат. Бирок ошол уулу Хабибти өлтүргөнүн айтып келгенде Насиба айым: "Мен уулумду ушул күн үчүн тарбиялаганмын да, мен уулумду ушул күн үчүн даярдаганмын да, мен анын сообун Кудайымдан ихтисап кылам" дегенде, ихтисап дегени башка мүшкүл, кайгы түшкөндө сабырдуулук кылып, ошонун сообун Кудайдан үмүт кылууда. Кандай эле ошол баласы өлгөн күнү мен Кудайга ихтисап кылдым баламды, ошол сабырдуулук көргөзүп, сообун Кудайымдан үмүт кыламын, баламды ушул күн үчүн даярдап келгенмин дегениндей, ошол күнү дагы колунан айрылган абалда Мединага кайтты. Бирок анда дагы ихтисап кылып, мурдагы сөзүн тастыктап, эмне деп айтты эле? Пайгамбарыбыздын баягы дуасынан кийин дүйнөдө кандай кыйынчылык жетсе дагы мен ага маани бербеймин деген сөзүн тастыктаган абалда кайтты. Алла Таала бул айымга ыраазы болсун. Чындыгында момун аялдар үчүн болуп көрбөгөндөй ушундай бир сабырдуулуктун, мужахада, ушундай бир динге болгон аракет, мээнеттин үлгүсүнүн кайталангыс бир формасын көргөзүп кеткен. Тоолор көтөрө алгыс сабырдуулуктун үлгүсүн көргөзгөн жараткан Алла Таала бардык биздин кыздарыбызга, эжелерибизге, карындаштарыбызга, апаларыбызга ушундай бир сахаба айымдарды, ошо окшогондорду үлгү тутуп артынан ээрчүүсүн насип кылган болсун. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.